Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта биздин сүйүктүү спортубузда болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бул чыгарылышта алгачкы жолу уюштурулган Жалал Абад облусунун чемпионаты кандай жыйынтыкталды? Федерация президенти Рамис Жунусалиев 1 миллион сомду кимге берди? Жана алгачкы жолу райондор аралык республикалык мелдеш качан өтөт деген суроолорго дагы жооп беребиз. 3-4 январ күндөрү Жалал Абад облусунун Көк Бөрү федерациясы алгачкы жолу райондор аралык биринчиликти өткөрдү. Турнирге 8 район катышты. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Оюндардын ачылыш аземине президенттин Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү жана Көк Бөрү федерациясынын президенти, облус жетекчилери катышты. Көк Бөрү федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев Жалал Абад Көк Бөрү жетекчисине 1 миллион сомдук сертификат тапшырып, мындай каржылык колдоону бардык облустарга тапшыруу ниети бар экендигин белгилеп өттү. Мелдештин биринчи күнүндө 8 район 2 тайпага бөлүнүп оюндарды өткөрүштү. Анын жыйынтыгында 4 команда жарым финалга чыкты. Алар Аксы, Токтогул, Суузак жана Жалал Абад райондору. 4 январ күнү чечүүчү оюндар болуп өттү. Биринчи жарым финалда Токтогул менен Аксы командасы кез келип 1-0 эсебинде Токтогул району жеңишке жетти. Экинчи жарым финалда Суузак 4-1 эсебинде Жалал Абадты утуп алды. 3-чү орун үчүн оюнда Аксы Жалал Абадты утуп, коло медалдын ээси болду. Ал эми финалдык беттеште Суузак 5-4 эсебинде Токтогулду утуп чемпионат алды. Муну менен Суузак февраль айында өтүүчү республикалык райондор аралык турнирге жолдомо алды. Белгилей кетсек, быйыл Көк Бөрү федерациясы алгачкы жолу мына ушундай форматта турнир өткөрүп жатат. Аталган турнирге башка облустардан кайсы райондор катышат азырынча белгисиз. Биринчилерден болуп Суузак району аталган турнирге жолдомо алды. Эми башка облустардагы ички чемпионаттардын жыйынтыктарын күтөбүз. Жалал Абад облусундагы мелдештин жыйынтыгы менен жеке сыйлыктар тапшырылды. Мыкты чабуулчу Нокен районунан Абубакир Мамасиитов, мыкты коргоочу Аксы районунан Нурлан Ныманов, мыкты аргымак наамын Токтогулда ойногон Жолой деген тулпар алды. Мыкты оюнчу деген наам болсо Суузак районунан Муратбек Жумалиевке берилди. Таластын 1993 жылкы жигиттеринин атынан ынтымактын оюнчусу Эрлан Төлөбековго аргымак тартуулашты. Ушул кадыр баркын барында күч кубатында турган кезде барктап сыйлай алалы деген ниетте ушул аргымак акча чогултуп делек. Эртеден бери ата бабабыздын Кыргыздын келе жаткан када салтыда баатырларына, эр азаматтарына ушундай аргымак ингизүүчү именной Талас районунун Төлөбеков Эрланган чыканайки. Bana geldi. Hayda. Gözüm bir ayran gelsin. Hayda.